Карызы бар адамдар, сиздер такыр өлбөңүздөр. Эч өлбөңүз. Анткени өлсөңүздөр эле азап башталат. Өлдүңүздөр, азапка кирди. Анткени пайгамбар да айткан, акчасы жетип туруп карызын бербегендер матлул гани зулм, булар залымдар деген да. Ошондуктан төлөп коюңуздар. Эми карызы жок адамдар болсо өлсө болор, проблема жок. Алла насип кылса кабырда дагы неаматтанат. Бирок карызы бар адам кабырда азапталат. Аллах Таала айткан, инна залимин, карызы бар адам бербей жүргөндөр залым деген да. Ала инна залимин, билгиле чындыгында залымдар фи адабин муқим, токтоосуз азапталат. Шура сүрөсүнүн 45-аят. Антан өлдүңөр, токтоосуз азап болот. Ошого төлөп койгула. Же бир вариант бар. Дайым карызыңарды жазып, жакын адамдарга жөнөтүп турула. Ушун мен өлсөм төлөп койгула деп. Антпесе силер өлсөңүздөр эч ким төлөбөй коет аркаңыздан деп. Эске алыңыздар. Жетим десе капа болбой турган кып-кызыл жетим жаныбарды билесиздерби? Бул чегиртке. Ал ата-энеси өлүп бүткөндөн кийин бир канча убакыттан кийин тирилет. Эне чегиртке туруп топурактын астына жумуртканы коет. Ал жерде белгилүү бир мөөнөттөн кийин куду адамдар кабырларынан тирилип чыккандай топуракты жерип чыгып тарап топтолот. Аллах Таала Камар сүрөсүнүн 7-аятында айткан: "Хушшана бусарухум яхруджуна минал аждаси кааннахум жарадун мунташир" деген. Адамдар көздөрү чек жейген абалда кыямат күнү кабырларынан топуракты жерип чыгат, куду чегиртке сыяктуу, топтолуп чыккан чегиртке сыяктуу депчи. Алла Таала бизге кантип тирилерибизди кээ бирки жаныбарлардан көрсөтүп койгон. Камар сүрөсүнүн 7-аятын бир окуп коебуз, туугандар. Адамдар жаман сөз айтабы, келесо дейм, эмне дейт? Ага кыжылат болбойт алчы. Анткени кылып аткан иши туппа туура Аллахка жагып атат, ол кыжылатчылыгы жок. Бирок адамдын жашоосунда ыхлас болбосо, Аллахты ыраазы кылыш үчүн жүрбөгөн болсо, бул адам өзүн көтөрүш үчүн, коомдун ордун табыш үчүн, кыскасы түрдүү максаттар менен жүрөт дагы, ал жинди-жин жүрөт. Көчөдө бирөө сөгүп койсо, 2 күн уктай албай жүрөт алчы. Стресс болот, башка болот. Кокус жолдо бирөө жарым машинасы менен кысып өткөн болсо дагы кыжалат боло берет, ол ким болуп калыптыр, анда болуп калыптыр депчи. Анткени ал жашоодо бир ордун табып, бир адамдардын алдында өзгөчөлөрдүн алдыга чыгайын деген максаты бар да. Бирок Алланын алдында ордун табайын деген адам бирөөлөрдүн жанында ордун табыш кыйын да. Мактанбайт, кыжалатпайт деген. Ошондон эмне алчы? Демек, бирөөнүн сөзүгө маани бербеш керек. Бирок маани качан бересиң? Мен кылып аткан ишимде Аллах Таала ыраазы боло турган иштер барбы? Мисалы, бирөө даават айтса, же күнөөгүн кайтарган болгон болсо, ошондо да эмнеге кыжалат болосуң? Аллахтын алдында күнәкар болуп калат окшобойм деген ой мененчи. Анан башка нерседе, жок мынтсең эл не дейт сага, мынтсең бун жанда уят болуп каласың, мынтсең сен репутацияң түшсө сал мындай болуп каласың десе, о көңүлдү бош керек. Репутация көтөрүлө түшө турган нерседе. Алла разы болсун, устаз.